Мына ушул бир дагы бала бакчадан көргөн эмес, мына ушундай бешиктин жасалгасын. Кыргызча орнамент мененчи мына ушул бешик бул кыргызга таандык ушундай бир абдан касиеттүү буюм, Кыргыздын килеми өзгөндөн чыкчу эле да мурда. Мына супуралардан чыгарабыз да, сайыз убанда. Ол жакшы чыгып импортко кетчү эле. Кыргыз кыздар сокчу эле өзгөндө. Оны жоюп жок кылып бериштиби? Анан şu килемди баштасамбы деп жөн отура албаган энең да ошол. Деп анан 24 килограмм жүндү ириттим. Иритип бүтүп алсам, сокконго адам жок. Кыргыз соккондор жок болуптур да, өлүптүр. Россия кетиптир, жок болуптур. Мен айтам, иш жок дебегиле, башым жок десең ишенем. Анан ишти таап аласың да башың иштесе. Анан мынабы баш эле болуш керек. Баш жоктон айласы жок. Ооба, баш иштебесе иш жок деп жүрө берет да. Баш иштеш керек. Азыр эгерде могу кадичене ушундай объектилерди баягы сактап калбаганда бул деле бирөөлөрдүн менчигине өтүп кетмек. Өтүп кетмек. Сатылат эле, бузулуп кетет эле. Материалдап сатышпады бу. Кышын кыштай, тыныкесин тыныкедей, шифрдай кылып эптеп жок кылып атышты да. Кадиче энебиздин ушул мен тирүү турганда дейт. Мен тирүү турганда өзүм менен кошулуп кетип калбасын ушу өнөрүм дейт. Ушул менин ыйым дейт. Мен ушундай бир айтып аткан арыз муңум өзүм менен кошо кетип калбасын. Биз абдан мындай айтканда бир чоң идеологияны айткыбыз келип турат, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыздын улуттук каада салттарын, бардык нерсесин кийинки муун эстен чыгарбай үйрөнүп алсын деп атат. Үйрөнүп алсын деп мындай айтканда мына жан дүйнөсүнөн ыйлап атат. Ассаламу алейкум, урматтуу Шүгө программасынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизге ушул Кадича деген энебиз арыз менен кайрылган. Дароо эле ошо Кадича энебиздин арызына бир аз сиздерди мындай маалымат кылып, анан айтып берүүнү туура көрүп отурам. Себеп дегенде жашыңыз канчага чыгып калды эне? 73-кө. 73-кө чыгып, мына ушул 73 жашта дагы белим ооруду, бутум ооруду, башым ооруду деп отуруп калбай, мен ушул союз мезгилинен бери дейт, туурабы эне? Союз мезгилинен бери иштеп, тынбай аракетин кылып келеткенде, кыскасыча мындай эч бир тыным жок эне дечи. 74-жылдан бери иштеп келет. Тагыраак ушу 74-жылдан бери иштеп келет азыр эне. Анан эң кызыгы мисалы ушундай бир баягы илгери союз убагында баягы жүн тутуп, анан жүндөн бир кездеме жасап, же болбосо ушул кыргыздын бир буюм тайымдарын жасап, колдонуучу баягы нерселерин жасагандардын саны азыр Кыргызстанда эгемендик алгандан бери карай алып карай турган болсок, дээрлик жок эсе болуп калганда, жок деп деле айтып койсок болот. Мына ушул Кыргызстан боюнча мына ушул Өзгөн районунун Мырзаке айыл өкмөтүндө жайгашкан Мырзаке айылы бул жана. Мырзаке айылында ошо Кадича деген энебизди таанып алыңыздар. Азыр эми бул дүйнөсүн же болбосо ишканасын мактанайын деп арызданган эмес бизгечи. Ушул азыр өзүңүздөр көрүп турган мына азыр мезде операторум кененирээк алып берет. Мына ушул ишкананы көп жылдан бери иштетип келатып, ушул акыркы канча жыл болуп калды эне? Ушул 25 жыл. 25 жылдан бери ушул талаш тартышка түшкөн маселе качан пайда болуп калды? 5 жылдан бери. Акыркы 5 жылдан бери ушул азыр биз алдагы мүнөттөрдө көрсөтөбүз. Ушул имарат талашка түшүп, эженин бардык станокторун, бардык ушул буюм тайымдары, жасоочу атайын каражаттары менен коюлган нерселердин бардыгы отурукташып калган мекемени Кыргыз поштага карайт экен. Анан Кыргыз поштага карайт, бул жериңизди биз өзүбүз иштетебиз, мамлекетке алабыз, же болбосо сиз башка жактан жай караштырыңыз деп ушинтип сизди бир кыжаалат кылып аткан ушул экен да, кыскасы, туурабы? Эми урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул маселенин агын ак, карасын кара кылып чагылдырып, анан энебиз менен бир баарлашып, эмненин негизинде арызданып, анан кайсы максатты көздөп атасыз? Акыркы жолу ушул жергиликтүү бийлик менен ымалага келе алдыңызбы, же болбосо кайсы жактарга бардыңыз арызданып, ушул боюнча бир суроо салайын. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул маалыматка жакшылап баам салыңыздар, андан кийин жакшылап түшүнө аласыздар. Себеп дегенде бүгүн Кадича энебизди мактаганы келген жокмун, арызын укканы келдим мени. Нукура кыргыздын иштерине жасаган иштер унутта калып кетип баратат да. Ошону кайрадан ушуну жаштарга үйрөтүп калсак, ушул ишкананы өркүндөтүп кетсек деген максат менен ишти алып барып кетип баратабыз. Эми ошого колдоочулар аз болуп атат да, азырга көңүл бургандарчы.
Эми ошол Кыргыз поштага караган бир навес бар экен, 2 комнаталуу нарагы навес. Ошол жерге 2008 жылы мен пакта туткан койгонмун. Жанына жин туткан койгонмун. 25 метр жер, туурасы 4 метр болсо керек. Ушу жер талашка түшүп отурат да. Ошол жерге жин туткан станок менен дагы кийиз кылганды коеюн дедим эле. Себеби мурда ошо помещение чечилбей, өзгөндө бир уйгур аксакалдын үйгө коюп шакт иштетип жүргөнмүн. Ал киши өтүп кетти да. Өтүп кеткенден кийин ошо станок токтоп калды. Ушул жака коеюн, 2 адам жумуш менен камсыз болот. Анан ошол жерде мага менчикке деген жокмун. Өкмөттүн балансына өткөзүп койсо, анан өкмөткө айттым, жардам бересин. Onu бузуп, üstünü жаптырып, кайра ремонттоп, мына ишкананы коюп коелу. 2 адам иште, жүн деген кеңири. Ана кийизге азыр адамдардын суроосу көп болуп калды. Токум тикет, жаз тигет, ат чабдуу тигишет, жайлоого алышат. Ошого бүт чыгарабыз, жүн арзан, өздөрү деле алып келип берип атышат. Десем ушул маселени Кыргыз, мен onu өкмөткө карайт деп жүрүпмүн мурда. Ол өкмөткө карабайт экен. Кыргыз поштого карайт экен. Себеби өкмөткө карайт дегеним, ошондо өкмөттүн токарный станогу турчу эле. Бир аксакал иштетчү эле, чоң станок. Союз убагында. Onu бузуп сатышы бериптир. Анан о жерди тазалап, ошо 2000 жылда январдын 31-нде Муралиев деген премьер-министр болгон ошо мезгилде. Амангелди. Ошонун чечими чыккан экен. Ошол кароосуз калган зданияларды ишкерлерге бергиле, оборудованияларды бергиле деген. Ошо мен Кайсы жыл дедиңиз? 2000 жылы 31 январда жазылган экен. Анан ошол токтомдун негизинде анан өкмөткө киргенмин. Ушул жерди мен тазалап, мына станокторду кое берейин деп мен ошолорго карайт депмин да. Десем кирсем өкмөт майыл кое бериң деди. Тазалап, бүт шипурлары сынган, кайра ордодуна жаап, ана биз коюп койдук. Ол оборудование мында разборный келет да. Onu салыштырган усталар аз азыр. Бир Замир деген бала 15 миңге койгон. Ошону азыр эгерде onu разбирать этип башка жерге апаргандан кийин кое турган специалист жок, металлга эле тапшырып беришке туура кеп калат да. Баягы станокту, ол чоң да. Анан ошол жака койгонбуз, ошондон бери иштетет. 3-чү группада бир бала 4-5 баласы бар, ошол иштетип жүрөт, бир колу менен иштетип атат. Онун деле мотору күйөт, 8 миң, 9 миңге мотор алат. Ар бир нерсенин өзүгө жараша түйшүгү бар да. Ошону коюп иштетип жүрөт. Эми ошону акимге кайрылдым да. Аким чечпейт. Бишкекке барыптыр. Ошондо эми чече кел дедим мен. Өзгөнөрдүн акими ушу Кыргыз поштого караса, ошонун төрөгасыга кирип сүйлөшүп чечекел десем ишим көп дейт. Менен айтканым иш да дедим. Эми бул чечпеси Кыргыз поштого караганын мен кечеде чык дегенде билдим. О жерден чык. Кайсы жылдан баштап чык дей баштады? 2005 жыл болду да. 2019-20 жылдардан баштап, Ошонан чык деп эшикке мына жармаштырып кетиптир. Иштегенге болбойт. Бүт станокторун алып чыгып кет деп жармаштырып кеткенден кийин Кыргыз поштого караганын билдим да мен. Анан бардым Мамуровка. Неге ондай кыласың? Мен билбепмин мурда дедим. Десем, ол 2005 жылы МЧСтен дейт. Бузулсун деген чечим чыккан дейт. Боптур. Бузулсун деп чыкса 20 жыл эмне бузбадыңар? Эгерде мурун ошондой болгондо мүмкүн башка зданиялар бар эле, коюп коет элек, ошол жака коет элек, бир жерге жайгашат элек. Эми мен иш жака чыкпайм, муну бузганда металлга тапшырыш керек. Онун көрө өкмөттүн балансына өткөргүлө, ремонттоп биз ишкана кылып коелу. Кайра жанына кийиз кылганды коеюн. 2 адам иштеп калат. Жүн азыр арзан, жүн менен иштегендер жок менен башка мына райондо. Десем болбойт да. Эми азыркы мезгилде ана губернаторго бардым. Губернатор өзгөн район чечпегенде мен губернаторго барам да айланайм. Анан губернатор кайта акимге сунуштап атат. Анан мен айттым, бул аким чечпегенде каяка барып атам да. Губернатор чечиш керек. Мүмкүн Кыргыз поштонун төрөгасы менен келишип чечпейби деп атам да. Ошо менен чечилбей калды. Департаментке бардым. Мына өзгөндө УКМКнын контору бар экен. Огаян бардым, шулар чечеп экен эмне деп. Барсам 2 жаш бала сигаретти чегип түтөтүп отуруп турса да болот. Ана мен кирсем, менин астымда эм чеге берди бая балдар. Ал сигаретиңди, менин маселемди кара дедим. Анан десем, олар сот чечпей. Азыр мени сотко берди. Ким берди сотко ошондо? Кыргыз почта сотко берди. Чыгарып чыкпай атат, бошотпай атат, Сополова деп. Ана мен ошого чейин эми телевиденияга барсам, айла мукура деми деп. Каяка чыгарам муну деп. Анан сотко 25 январга сотко берди. Мен бардым,
почта барбады. Ondan keyin 25 fevralga koydu, жылдырды. Мен бардым, анан ол зам директору барды, документи туура эмес экен, сот 25 мартка жылдырды. Кече мартта дагы бардык. Мен документтерди тапшырдым бар дегени. Анан ишкананын көлүктөрүнү, юридический документтерини бәрін тапшырдым да. Анан keyin дагы документи туура эмес. Кече 25 мартта дагы бардык. Кыргыз поштанын зам директору барды. А эми 9 апрель saat 2:30 koydu sot. Ana men aytdım, "Ey sot, sen Kırgız poçtada kança жылдан beri işteysin" dedim. Dokumentini tuura kılıp kelbeysin be, mine yerge. Mine kayta uzarta berebe. Ana sot uzarta beret. Ana karab ayt degen sözü çıkarasыңар da. Nege tuurap kelbedin dep ele kala berdim. Ana sot emi 9 aprelde saat 2:30 sot bolot dedi. Sot çeçetem. Men çıkıp ketdi, men çıkpayman dedim. Men kayka paramını çıkarırsın, kayka param. Jumuş ordunu tüzgülü, örkünдөткүлө, çoң ötküla dese kayta sizler stanoktan alып çıkıp ket, jokkul, jogot degen bu ne degen jakşılık. Dep şoğu özüm emgegimi neme bolup atam da. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Кадиче энебиз бир 5 жылдан бери талашып тартышып ушул айыл өкмөткө барып, акимге барып, губернаторго барып, УКМКга барып, ишигиза жогору жактарга чейин ушу кайрылып, эч бир мындай адилеттүүлүккө жете албай, жыйынтык чыкпай жүргөнүн айткан жерге келдик. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, эми бул өтө эле бир бандай көзгө көрүндүү дагы жер эмес. Болгону бул ушул Мырзакей айылынын Борбордук аймагы. Борбордук аймак болот. Эми мага ушул Кадиче энебиздин берген маалыматына караганда, мына ушул жерди дейт, булар дейт. Эгер мен жөн койсом дейт, эми мейли өлүп кетсинчи, өзүңөр каалаганын жасагыла, өтүңөр төргөлгүлө деп койсом дейт, менин көзүм жетип турат дейт. Бул жерди да сатканы турушат дейт. Эми аны өздөрү билет, албетте биз сатып берди дей элекпиз. Сатканы турат деген ойду айтып атабыз, урматтуу. Ошого маани бериңиздер. Муну өзүңүздөр көрүп турган имарат, азыр дагы ичине кирип көргөзөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, кандай отурасыз? Жакшы отурасызбы, аман эсен, кыйналбай? Азыр мына ушул пахта тазалоочу, жүн тазалоочу, жүн иштетүүчү ушул станоктордун баарын ушул агабыз иштетет экен да. Анан көп жылдан бери иштетет. Өзүңүздөргө бир маалымат айтып коеюн дедим. Ушул Кадиче эненин принципиалдуулугунан ушул жер сакталып калсын деген бир максатты көздөгөндүгүнөн улам. Мына ушул өңдүү специалисттер деп коебузбу, өз ишинин мыкты кесипкөйү деп дагы айтып койсок болот да. Мына азыр мисалы көчөдөгү бирөөнү алып келип туруп иштет десең иштете албайт азыр бул жердечи. Жада калса мына ушул жерди настройка да кыла албайт. Кайрадан курай албайт, же болбосо кайсы жери бузулуп калса аны улай албайт дегендей жана башка. Моторунан бери өзүнү коет экен да. Кадичени аны тастап атат. Анан өтө трагедиялуу жагы да болуп тур. Эми муну ачык эле айтып коюш керек. Мына ушул оң колунан ушул жерде иштеп атат, ушул станоктордун биринен ала салып тур да, ала салып турабы? 18-жылы алдырып алып тур да, эми кокустук болуп кетиптир ушул оң колунан. Мисалы азыр Кадичени айтып атпайбы, мисалы муногул экөөнү алса дейт, эгерде дейт бул эртең сот болуп, соттун чечими чыгып, бул жерден чыга турган болуп калсак дейт. Мунун баары металлолом болот дейт да. Туурабы ошол? Эми кайра кураш кыйын да, чынындачы. Бул эми китайский. Китайскийди бүт немелерин алмаштырып, российский пашвинник, сашвинниктерин бүт баарын койгонмун да, переделка болгон бул. Китайскийди эми Кытайдан заказ кылат экенсиң мунучу. Эми ошон үчүн бүт российскийди кайра коюп иштетип атабыз азыр. Жеке ишкерлерди колдоо программасыны укса, соттор деле билсе, көрүп атат да. Ишкерлерди колдогула, жумуш ордун түзгүлө деп башка Россияга кетип, ооруп келип атат, өлүп келип атат, мисалы үчүн өз жериңде иштесе дегендер угуп, ошо сот мага ишканага деген буйрап экен деген, көңүл бурап экен деген оюм болуп атат да өзү. Өз айыл өкмөт башчы Бишкекте экен. Себептүү иштер менен болсо керек. Бирок эми анын орун басуулары болсо керек деген үмүттө келип тур, урматтуу көрүүчүлөр. Себеп дегенде объективдүүлүк керек да, сөзсүз керек. Эртең ушунча келип тур, биздин айыл өкмөткө келип сиз бизден эмне үчүн бир суроо салып жооп алып кетпедиңиз деп
айтпасын деп келдик эле. Мен орун басарлар чыгып калар балким, орун басарларынан маек алабыз. Биз эми жанагы Кыргыз өкмөтүнүн токтомунун негизинде ишкерлерди колдоо максатында бул эне бизге арыз алып келген. Анан мен даже ошол 49 жылга айыл өкмөткө убактылуу пайдаланууга бергиле ошол жериңиздерди деп почтага да кат дагы жөнөткөнмүн. Анан олордон бизге мындай каршы ответ келди. Бул ондой бере албайбыз, бул биздин баланста. Мен эми мүмкүн болушунча айыл өкмөткө өткөргөнгө деле аракет кылдым. Бирок эми билесиз да, жанагы система деген бар, баланс. Олорго катталган экен 2004-жылкы системный каттоодо Кыргыз почтага катталган экен. Баланс олордо турат. Жердин ээси азыр Кыргыз почтасы болуп атат да. Бирок эң таң калыштуу жери эки жакта жайгашкан, кантип өтүп калды экен дейм да, ушу почтанын территориясын, аймагына, Эми ошол маалда эми билесиз да, 2004-2005 жылы системный каттоодо каттоого алганда кайсыл грамотный жетекчи келген болсо, айыл өкмөттүн муниципалдык объектилери такталгычакты баягы өздөрүнүн мүлкүнө каттап алган. Мындай ситуация көп экен. Мен дагы ал жерге ротация болуп барганыма 1 жыл болду. Ушул 1 жылдан бери муниципалдык объектилердин госактыларын баарын тактап, жок жерлердин госактыларын алып атабыз. Бирок бүгүн ошол Мырзакенин центринде турган, бизге азыр центрде 1 сотик жер болсо дагы бизге өтө чоң пайда болуп атат да. Анан центрдеги жерлердин баарын тактасак, кээ бир объектилер потреб союз боюнча менчикке кеткен, кээ бир объектилер ошол жери менен кошо мамлекеттик ишканаларга баланска өткөн экен. Ошолордун катарында ошол почтанын жери дагы турат. Сиз айткандай, почтанын жери эки тарапта, бирок территориясы дагы чоң. Бүгүн милиция турган жер дагы почтанын немесинде, балансында ошол зданиядагы. Берки тарабы дагы ошол почтанын балансында турат. Биз эки орган тең мамлекеттик ишкана болгондуктан биз эми мындай юридически бизге туура келбей калат экен да. Биз жанагына айыл өкмөт муниципалдык менчикке өткөрүп алуу боюнча ондо мамлекет менен соттошушка туура келет экен. Анан бул эже ошол маалда баягы тонолуп жок болуп аткан объектини кармап калган экен. Азыр эми биз действительно мындай айыл өкмөттүн колунан эч нерсе келбей атат. Эми ушул Өзгөн районуна барып, Өзгөн райондук почта кызматынын жетекчисинен андан аркы маалыматтарды угалы. Бул эже действительно союз мезгилинде эмес, где-то бир 2008-2009 жылдары кирген экен. Ал убакта мен жетекчи эмес элем. Анан кандай кирип алган, ар кандай сөздөрдү айтат, эми биз билбейбиз эми. Ошол жерде жөн ээлеп кирип алган экен. Эч кимден уруксат албай элеби? Жок, ооба. Жергиликтүү бийликтен дагы сиздерге дагы эч кандай. Эми өзүнүн сөзү боюнча ошол жерде айыл өкмөттөн сураганмын дейт. Анан эми биз билбейбиз да. Анан кийин ал ошо мурунку жетекчиликтин убагында кирип, анан пактаттыруучу немесин койгон экен. Жүн тута турган. Себеби ал 2005 жылы ал жерде неменин өзгөчө бир далдар министрлигинен неме чыккан экен. Ошол мекеме немени көрдүңөр да, зданиялар авариялык абалда турат. Эртең любой мезгилде кулап түшүшү мүмкүн да. Анан кирип алган экен. Анан кийин бир күн мага келип калды, мен бияка келгенде. Ошол жериң мага арендага бер деп. Анан как раз ошол мезгилдерде мен чындыгында арендага берелик, эми бизге кичине болсо тыйын түшүп турган жакшы да деп ойлоп атсам, кийин баягы бизге ошол мезгилде как раз биз акционерный общество болуп неме түшүп аткан, инвентаризация жүрүп аткан. Анан кийин оштон бизге бүт пакет документтер келди. Ошонун ичинде баягы папкада жүрөт Мырзакеники ошол чечим бар деп. Ушундай чечимин көрдүм да. Анан кийин мен токтоп калдым, бере албай. Уже берейин деп даярдап калганбыз да. Анан айттым, эже бул жер оказывается мындай экен. Бул жер мен мурда чечим чыгып калган экен. Бере албайбыз дедим. Анан кийин ал жерди бузайлык дедик да. Эми бузайлык десек уже бошотпойт. Озек айтып көрдүк. Жазуу түрүндө айтып көрдүк. Ал эже эми вплоть до президенттик аппаратка чейин кайрылды. Бирок эми ал авариялык жерде турганды эч ким бере албайт экен да бүгүнкү күндө. Вдруг
bir bir kırpış düşüp ketse dagы biri жооп берет да. Misal üçün өкмөттөн келип неме болот да. Бул жерде эл менен жолугушуп келип. Бакыт Эргешевич келген былтыр. Келгенде бул эже барып туруп дагы аябай кыйкырып сүйлөгөн. Ушундай мен бардык жерге кайрылдым, эч ким бербей атат мага депчи. Анан ошондо бизде зам министрибиз кошо келген. Анан бизди ошол эжени анан зам министр үчөөбүздү чыгарып айтты, барып чечишкиле деп. Анан как раз прокуратура органындагы адамдар отурушкан. Анан барып тиги зам министр дагы бүт документтерди көрүп туруп айтты. Эже муну эч ким бере албайт сизге. Башкача жол менен чечкиле деп айткан. Андан кийин бул уже контролго туруп калды, бул маселени чечиш керек. Мен эжени деле айттым, ар жерге барып неме кылганыңыз туура эмес болуп атат эже. Анан кийин бизди деле ошол контролдо турган нерсени чечкиле деди да, бузуп салгыла деди. А биз өзүбүз жогору азыр кантип бузабыз? Анан мен руководствого кайрылдым Бишкекке. Бишкекке кайрылсам давайте деп туруп өздөрү иск жазып берди. Ошондон анан сотко кетти. Сотко өттүм. Биз мисалы үчүн иск деле жаза албайбыз, бизде юристтерибиз деле жок да. Анан Бишкектен жазып туруп, бүт документтерди алып туруп, алар беришти да. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Мырзаке айылындагы почта имараттын жанында турабыз. Мындай баягы буюм деп коеюн эми, поштанын буюму бир гана ушул Мырзакеде калган болуш керек деп ойлойм да, мисалы үчүнчү. Бул эми азыр эмнеге турат? Буну эгер кереги жок болсо алып деле койсо болмок өзү негизичи. Бирок ошентсе дагы ушул баягы коюптур да. Буга эми кат деле салынбаса керек. Бүт баары тешилип бүтүптүр, дат басып, чирийин деп деле калыптыр өзү негизи бешара. Но Союз убагындагы почта деп жазып койгон гана ушу тамгалар калган. Анан буну сырдап да коет экен анча-мынча могу жерлеринчи. Мындай кылып сырдап коет экен. Актап коюп, краскалап коюп билбейм чыгызачы. Бул дагы өзүнчө бир эксклюзив да, мындай айткандачы, антиквариат. Но ушундай почта деген жазуулар барбы сиздерде дагы? Бар болсо комментарий калтырып коюңуздар. Негизи эле ушул Союздан калган убакыт, Союздан калган имараттарчы абдан мындай бир кейиштүү абалда да. Бул бир эле ушул Мырзаке же болсо өзгөндө эмес, урматтуу. Аны дагы туура түшүнүп коюңуздар. Эми эшикти келтириптир, чынын айткандачы, мындай пластик коюп, жакшынакай кылып, анан бул жерде эми пенсия алган учурда гана бир элдердин бир тобу пайда болуп калат дейт, күбөр шүгүр болуп, кичине жан киргендей болуп калат. Ошондой болсо дагы мисалы үчүн бул абдан эски имарат да, мына эшиктердин сырттарын деле бир жакшынакай актап сырдап коюп отур. Анан сиздерге көрсөтүп коеюн деген нерсем бул жагын жаап койгон, мындай кулпулануу. Эч ким кире албайт бул жерге. Эч кандай өтө албайт. Эми бул жагын карап коюңуз. Айнек мисалы ачык эле турат, сынык, мисалы үчүн ошол эски баягы Союздун убагындагы терезе. Мындай айтканда ичинде урматтуу көрсөтөт. Бир нерсе деп айтып коеюн. Бир нерсени баса берилип айтып коеюн сиздергечи. Муну көрүп атасыздарбы? Мына. Таза коом деп жазып коюптур. Ичиндечи таза коом деген бир ишкана барбы, же ушу мекеме барбы, кыскасы ушундай экен да. Мындай нерселердин мисалы ушул жердеги жергиликтүү бийлик көрбөйбү, же бул почта мисалы Бишкекке карагандыктан ошо Бишкек чечсиндейби, кыскасы абдан кейиштүү абалда экен поштанын ушул акыбалычы. Азыр эми интернет өнүккөн заманда мына ушу почта, телеграф, телеком дегендердин кызматтары анчейин болбой калды. Аны деле туура түшүнөбүз. Бирок ошондой болсо дагы ушундай имараттарда адамдар иштеп атпайбы? Ошонун эки жагын карап, шыпырып, тазалап, мисалы жакшынакай кылып туруп алып отурса жакшы го өздөрүнө делечи, мисалы мамлекеттен айры калып атат. Анан моинтип жакшынакай кылып туруп, айнек, сынык айнектерин жерге коюп коюптур. Моундай жерлерде жашап атат. Эме проводдорду көрүп, электр зымдарын көрүп атасыздар, үзүлүп, чачырып жатат. Абдан кейиштүү абал да. Абдан кейиштүү абал. Ушундай урмат. Ушуну көрсөтүп коеюн дедим, ушуну айтып коеюн дедим. Ал жердин стенкасында жарака жок. Аны биз бир сыйра МЧСтин балдарына барып көргөзгөнбүз. Просто эскилиги жеткен, оңдош керек. Ага мына быйылкы жылга дагы сурап кат жазды, эми оңдошубуз керек. Действительно бизде почта тармагында кыйла мындай материалдык жактан өтө кыйынчылыктар көп да. Айлыктарыбызды бүгүнкү күндө араңдан араң айма айга жеткирип берип атабыз да. Кызматкерлер. Ага чейин 2 айлап, 3 айлап, 4 айларга чейин айлык бере албай келген күндөр да болгон да. Анан эми бизде бюджеттен бир тиын каралбайт. Биз өзүбүз каржылаган ишканабыз. Акционердик коомбуз да. Хозрасчет. Ошондуктан бизге бул нерселерди эми акырындык менен оңдобосок бүгүнкү күндө кыйын болуп атат да. Эгер сот жакшы жагына чечсе, ымалашып, ушул кадже сыяктуулар менен иштешип кете бересиздер мындан ары.
Эми бизге ошол пайда да айтып атпаймынбы. Мисалы үчүн 5 миңге беребиз, 10 миңге беребиз, бай сайын бизге түшүп турганы жакшы да. Анан ал жерди бузуп салмай турбай, биз азыр эч кимге эч нерсе кыла албай атпайбызбы? Эки колубуз байланып туруп атпайбы? Бир бүтүн менен. Эми 9 апрель күнү кандай чечим чыгат? Кудай буйрса, сааттын 2-2 караган убакта Кадиш энебиз дагы барып туруп Кыргыз поштасы менен соттошкон турат. Эми өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Адилеттүүлүк, акыйкаттуулук эгер орун ала турган болсо, анда биздин ошол улуу урматтуу соттордун адилеттүүлүгү чындап эле ушул сааттарда, ушул секундтарда ишке ашып аткан болсо, анда бул жерде бир чындык чыгат деген үмүт бар. Биз белгилеп айтып коелу. Бул мамлекеттик органдар жаман, туура эмес иликтептир, туура эмес чечим чыгарыптыр деп биз айткан жокпуз. Биз фактын айтып атабыз. Эжебиздин, энебиздин айткан сөзүн айтып атабыз. Чечим чыгарууну ушул мамлекеттик органдар өздөрүнүн укуктук ченемдик актыларына таянып балким чыгаргандыр. Ошол эле мезгилде соттор дагы мына ушул биздин программаны көрүп калса, же укук коргоо органдары көрүп кала турган болсо, энебизге болгон акыйкатын балким айтып чыгаар деген үмүт бар. 9-апрель күнү чекит коюлат. 9-апрель күнү энебизди бул жерден кууп чыгарат деген сөздү айтуудан али эрте. Балким дагы узарып кетиши мүмкүн.